Азыр мен сизге түшүндүрүп берейин. Акылбек Жусупович азыр болсо интервью берип атат. Аябай көп жумуштар болуп атат. Жактан бияктан дегендер болуп атат. Жок, азыр Только ичинен сүйлөшүш керек экен да, бул жака чыкпайт экен. Мага обидно болгону азыр 0 бош турат да, 0 бош турат да, 0.05 дагы жок деген ушунча адам. Түшүнсөңүз. Бул могул жака бирден, бул жактан оператор же кандай коюп Уксаңыз, мындай экен да. 0.5ке өзүнүн аппараты бар экен да. Ал аппаратты апарып туруп 0.1ге апарасыңбы, 99га апарасыңбы, ал только 0.5 деле принимать этет экен да. Түшүнүп атасыз. Ошол шайлоочулардын тизмеси ошол оборудование киргизилген да. 0.1ди салсаңыз албайт ал жака. Вот ошол проблема болот. Болсо розеткадан үзүп туруп эле апарып коюп койбой белек анда. Жок, ошондо Кандай болот? Сиз 0.1сиз, Жок, сиз 0.1сиз. 0.1ди апарып туруп 0.5теги аппарат бош турат деп салса аны эсептебей ал. Эсептебей. Отпечатканы чыкпайт ал жака. Ишкерилерлеринде батыраак кыймылдап кетсе Сиз болот. өзүңүз комиссия алып бересиз. Кирсеңиз отпечатка кылсаңыз участкаң бул эмес экен деп айтат да сизге, туурабы? Арызданып чыгып атышат да, тиги жакта медленно иштеп атат депчи. Качап ошону контролдоп бериңиздерчи, суранычы. Качап ушунча убактын кетирип келген адамдар добушун берип кетсинчи, калганы макул. Жок, кирип айтсам, жанагы Акылбек дегенди тапкыла деп койду, тиги жерде төраганын замы. Алдыгы жерде турат, Кубанычбек деди, ким деди, байке кетпей туруңуз деп, ал кишини дагы кармап турамын. А жанагы кишиге чалып да жазып да алдыра албадык да. Уже бир сааттан ашып калды. Чабабыз да кайра. Только провокацияга алдырбайлы, ызычууга алдырбайлы, өзүбүздү сабырдуу. Вот ошону эми өзүңүзгө келди. Ушул маселени чечип бериңиздерчи бизге. Урматтуу туугандар, мен сиздерге азыр Москвадагы ситуация боюнча бир маалымат берип кетейин. Бул жерде 90-15 деген участка. Бул жерде дээрлик кезек жок. Бул жакта 90-05 деген участка. Бул жерде кезек аябагандай көп. Азыр мен сиздерге көргөзөм буюрса. Азыр мен сиздерге көргөзөм. Мынакей. Сиз көрүп турган кезек бул 90-05ке турган кезек. Азыр уже бизде 4 саат убакыт бар. Ошого успеть кылабы, кылбайбы? Бул деген 90-05тин бул жарымы да. Бул жакта дагы бар, азыр мен сиздерге барып ошону көргөзөм. Эмне үчүн 90-01де адамдар кезек дээрлик аз. Бул жактагы 90-15те дагы дээрлик адамдар жок кезектечи. Муну мага мындай түшүндүрүштү. Акыркы баягы форма тапшыргандарды 90-05ке коюп туруп, анан илгери консул учетко туруп, мисалы 1 жыл мурун, 2 жыл мурун же паспорт алганда консул учетко туруп калгандар, ошолор 90-01ге кирген экен. Алардын көпчүлүгү шайлоого келбей калыптыр. Ошондуктан эфир бересик, жанакындай деп. болду. Үчөөт экен. Мынакей кыздар. Мекендештер, биз мынакей көрүп атасыздар. Бул жерде шайлоого келдик. Ушундай бир патриоттук сезимдер менен бүтүн Кыргызстанды шайлап кетип атабыз. Эч качан биз ишенебиз, таза шайлоо болот деп. Таза шайлоого ишенип атабыз. Кудай кааласа, мынакей ушул жерде турган элдин 80-90% мен өз кулагым, мен бул бүтүн Кыргызстандын мүчөсү эмесмин. Бул жерде мен бир сом алган жокмун, бирок ушул жерде турган элдин 80-70% бул бүтүн Кыргызстанда. Шайлоого кирдиңизби? Шайлоого кирдим. Болду, анда ийгилик сиздерге. Ийгилик бизге. Болуптур, шайлоого мен ойлоппун, бир маселеси бар экен да, бул бүтүн Кыргызстан экен, ийгилик. Азыр мен айтайын деген мынакей туугандар 90-05те кезек аябагандай көп. Бизде азыр 4 саат убакыт калды. 4 саатта ушул жетишебизби же жетишпейбизби? Балким ушул жүздөгөн мигранттар шайлоого катыша албай калышы толук мүмкүн. Неме? Жылла жутанбай. Азыр мен сиздерге 90-05тин экинчи немесин көрсөтөм сиздерге. Кезегинчи. Бул жакта турушат кезектечи. Киши аябагандай көп. Бирок эки участкада
дээрлик кезек жок мынакей. Мынакей туугандар, бул 90.05ке турган бардыгы 90.05ке турат. Кезек. Успет кылбай калышы толук мүмкүн да. Толук мүмкүн. Элдер дагы келет буюрса. Ошондо кантебиз? Ким буга жооп берет? Кантип ушундай болуп калды? Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, 90.05ке турган. Бул жакта дагы турат адамдар, бирок бул жакта дагы бар. Бүт бардыгы 90.05ке турат. Ал эми 90.01де дээрлик кезек жок, кезек жок. Анан дагы айта кетчү нерсе достор, форма 2 тапшырып, бирок тизмеден чыкпай калгандар дагы. Азыр 100ден ашты. Ошолордун бардыгы БШКга ошолордун бардыгы БШКга арыз жазып атат. Ошонун негизинде бир чечим кабыл алынат деген терең ойдобуз. Мынакей туугандар, 90.05ке турган кезек. Мынакей. Мигранттар өзү 2 саат, 3 сааттан бери турушат. Кээ бирде 4 саат болушат. Адашпасам. Бул жерде менимче элчиликте күнөө жок, булар аракет кылышты. Бул ГРС менен БШКнын күнөөсү болуш керек. Анан шайлоо системасынын күнөөсү, мынакей. Азыр мен сиздерге форма дыба тапшырып, Мойнуңузга канча бир долларлар, канча миңдеген мынакей тургандар, ушул жерде тургандардын арыз жазгандар бар. Азыр мен сиздерге мүмкүнчүлүк болсо, ошол арыздардан бирөөнү көргөзөм. Жокко. Biraz keski жүрөт экен. Ошол туугандар, Москвада азыркы абал ушундай. 2 шайлоо участкасында дээрлик кезек жок. Ал эми бир участкада элдер аябагандай көп, аябагандай. Мына азыр сиздерге көргөздүм. Мынакей тургандар, булар 90.05 турат. Кээ бирлер 4 саат, 5 сааттан бери турушат. Ошону бир тизмеге киргизгенде мындай ойлонуп, кандай болот деп киргизсе жакшы болмок экен. Себеп дегенде азыр баягы айткандай, мынакей 90.15 эч ким жок. Бuyakta очередь уже 3-4 адам турат. Бирок чын айтканда мигранттар жакшы жагына өзгөрүппүз, ойгонуппуз. Буюрса кийинки шайлоолордо мындан да активдүү катышып, Кыргызстандын келечегини балким мигранттар чечип коюшу мүмкүн. Мигранттар бирок айтып коелу достор, Москвада мен билгенден башка шаарларын билбейм, бирок өтө таза шайлоо болуп атат. Комиссиялар ар бир өкүлдөрдөн, ар бир партиядан 2ден бар. Баары жакшы. Таза болуп атат. Бир гана минусу ушундай 2 шайлоо участкасында адамдар жок. Бирөөсүндө кезек аябагандай көп болот.
мынакей көрүп атасыздарбы өтүп атат. Ошол туугандар, баарыңыздарга ийгилик. Буюрса дагы 1-2 сааттан кийин эфирге чыгабыз. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык каалайбыз. Аман болуңуздар.